Alamdın jaralışına tam berem. Jaşoo mıyzamı kılıp, jaratkan ar bir nerseni biri-birine baylap, çırmalıştırıp koygon. Jer, ene, adamzat. Alam mına uşul 3 nerseden kuralat eken. Adamzatты jaratkan soğuştu, jeňişti da, kaygı menen kuvanıştı da, tolukto menen jogotunu da, jaman menen jakşyny da, bar menen joktu da, ısık menen suuktu da götüre bilgen bul jerene, jana, ene jürögü. Alamda öz doğrunda arqıl adamzat öttü. Birok öz wagynda eline ak kızmat kılgany gana tarıhta жазılıp kaldı. Kayın var mı kırgız balta çappagan? Jerler var mı kırgız butu baspagan? Kavlanım kurap gelip jurt kılıp, kıran kılıp kulalıday taptagan. Jigit var mı öz ulusun tappagan? Jebe tartıp elin jerin saktagan. Jerden turup tamtın baskan jerinen, jet atasın жаңылбастан жаттаған. Oyık көлдүн jet akesin kim bilbey, Kasiyetin ar bir sözü dalildey. Eger çındap kırgız bolsa ulutun, anda uranın manas bolot bilgindey. Akbolda gelip akırdı, suyurcu dep bakırdı, Ulangandan bayakır, gideysin dep çakırdı. Andak bolda suyurcu, aç kalımda suyurcu, aç kalımcakı suyurcu, karıganda vay bice, karıldıkakta suyurcu, çabuk oldu vay bice, dolbursakta suyurcu, eriktindi vay bice, ürmükkakta suyurcu. Balası çok oldu, baykuş oldu, dur, aksız oldu yığına, barkıragan, ilagan, balanın dili oldu, balanı yerden alganda, bardan dili oldu, dili oldu toyuna, pişti diye soyundur, atılmada soyup dur, arkılır oturunde, akılmanlar var aytan, alamazlar ötüründe, tüm bilginge koğatar, tüm uygun götüründe, boynu terek ayarlar, alarda var, ayır, paşadan buyruğu dep başlamaz geçirsak dep akılman sayılmaytak var sabırın kırpsak izin kanelgi dep aytadi Düngürögön jübürt menen ene kanınan jaralgan ulu manas kulalı tap kuş kılıp kuramacayıp jurt kılıp kırgız degen eldi biriktirgen aydın jarımı jarık jarımı karangı deydi. Kırgız eline jarık gün tiyip ulu jurt bolup ulanıp ıntımak birimdik degen ulu at menen tündük götörüp nakıl gep biyik salt menen jakşı ümüt menen alamga atı çıkkan
улут катары уланат. Sözüңдө калет жок жерене. Сен көргөн жакшы жаманды сени менен чогуу көрүп, бирде толкуп, бирде мемиреп, жакшылыкка кубанып келем. Бабалар басып өткөн ыйык доордо элибиз күн кечирип жашап өткөн, кыргыз деп күн кечирип кызмат кылып, урпакка улуу жолду таштап кеткен. Бабалар түптөп кеткен жолду улап, биримдик, ынтымак деп элден сурап, элимдин эртең үчүн жанын кыйып, келечек муң, эгемен өлкө курат. Ырыскын ташып турат ойлонсоң деп, ынтымак жолун бизге салып берди. Ысык көл бөпөлөсүн балдарын деп, калтырды урпактарга ыйык жерди. Калтырба, калтырба, бул сөзүмдүн мааниси бар. Ар дайым аны эстеп турарсыңар. Кусейин, Жусуп, Касым атактуулар ааламга атырылып аты чыгар. Балдарым көз алдымда өскөн эле. Кылымдар кыргызыма кызмат кылар. Жусуп, Касым, биздин кандай бактыбыз бар. Үчөөбүз тең билим алып, Орус Тузем мектебинде окудук. Кат сабатыбыз жоюлду. Ошону айтсам Кусеке, эми биз чоң дүйнөгө бакыт алабыз. Билимибизди улайлы, буюрса адам болуп, элиме кызмат кылам. Кыргызга кызмат кылабыз. Ооба, үчөөбүз тең кыргызга кызмат кылабыз. Үч баламды мээримиме бөпөлө узаттым. Үчөө тең кыргызга кызмат кылган эр азамат болду. Жолдоштор, кандай да болсо автономия түзүп, административдик бирдикке ээ болушубуз керек. Келечек мамлекетибиздин пайдабалын бүгүн түптөбөсөк, эртең кеч болот. Эл тагдыры, мамлекеттүүлүгүбүздүн келечеги тагдыр таразасында турат. Кара Кыргыз автономиялык областы РСФСРдин гана составына кириши керек. Анын гана субъектиси болуш керек. Ошондо гана Кыргыз улут катары биригип, жери талоонго түшпөй,
административдик бирдик катары өзүн сактап кала алат. Кийинки кадам биз кара кыргыз эмес, таза эле кыргыз аталып, өзүбүздүн кыргыз деген титулдук тарыхый атыбызды алып, өз алдынча союздук республика болушубуз керек. Элибиздин тагдыры кыяматтын кырында, кылдын учунда турат. Тарыхтын бул мүмкүнчүлүгүн бүгүн биз тез пайдаланбасак болбойт. Бул маселени азыр чечпесек, кийин кеч болуп калат. Кендирибиз кесилип, бакайыбыз кайрылат. Кийинки сөздү агартуу комиссары Жолдош Касым Тыныстановго беребиз. Жолдоштор, Эл комиссарлар советинин төрагасы Жолдош Жусуп Абдрахманов таасын белгилегендей, калк тагдыры уйкуну умачтай ачып, жанды жай алдырбайт. Мезгил катаал да, татаал да, бардыгына үлгүрүп, бардыгын жасап калуу, иргелбей изденүүбүз керек. Бир заманда улуу держава түзүп, жазма жараткан кыргыз эли тарыхый себептерден улам жазуу сызуусун жоготуп алган. Жазмасыз эл деген атка конгон. Бирок көркөм дүйнөсүн көөдөнүндө сыйдырган көсөм элибиз тарых бүктөмдөрүн жазып, улуу Манас дастанын бизге чейин жеткирбедиби? Кийинки милдет аны катка түшүрүп, калк казнасына айландыруу, орус тилине которуп, дүйнөгө таанытуу, бүткөн иштен күткөн ишибиз көп го. Дени сак, кийими бүтүн, курсак ток калк, кепке кемтик болбой өз жанын багат. Өңгөнү ойло, бирок өзүңдүн да жаныңды бак. Борбордон коркуп, болгонун карматып жиберип, ач калган элдердин тагдыры бизге сабак болуш керек. Мен элимдин ачка калышын каалабайм. Кайраң гана Жусуп, кайраң Касым, баарыбыздан башынча бийик, билимдүү, акылдуу, чыгаан зирегелеңер. Көп нерсеге көз ачыктай көрөгөч, бир нерсени алдын ала туя билген көсөм элеңер. Улуу максаттарга ат салышкан учуруңарда кандайдыр бир кара туман каптап, оң максатыңарды солго, жылуу тилегиңерди тоңго тогоп, шойкомдуу бир иш шоруңарды катырды. Арман, арга канча, зомбулуктун зордугунан, көрө албастыктын кесепетинен, ак жерден атылып кеттиңер. Мен аларды көпкө күттүм. Тамчысы ыйык көлөне, тарыхты көрдүң көбеле, тагдырлаш өскөн үчөөнөн, тирүү калдым мен эле. Мен каргадай кезде бирге өскөн, калк үчүн камды бир жешкен, калк агартуу майданда калемди бирге сермештен, Касымдан калдым айрылып. Жан дүйнөм самап сагынып, жараның келди кайрылып, жуулуп жүзүм көз жашка, балалыгым бир көскөн, Жусуптан калдым айрылып. Кайраң гана Касымым, кайраң гана Жусубум. Силерди эстесем, түбүмдөгү таштарыма чейин сыздап кетем. Аманат кылып алдыңа, ала келдим элесин, унутпай жүрсүн келечек,
Ulasın деп керезин. Туйлаба жүрек, туйлаба қабыңдан шығып кетшідей болып, емнеге дүктік ұрасың. Мен бағарына даярмын. Тағдырға мойын сұнғандан башқа арғада, чарада жоқ. Бір ғана өкініш арман. Мен қантып жашадым. Емне үшін жашадым. Менің қылдайда күнәм жоқ. Бары жалған, бары қалп екендігін, елім алдында ақтығымды өзімден, күнделігімден башқа ешкім білбей қалғандығында. Мен өлімден қорқпойм, аққа мойын сұңғам. Чындықтың құны бүтпесі до. Эртеби кечпи, элим актайт. Заман тазалайт. Мезгил барын өз ордуна коёт. Ак ийлет, бирок сынбайт элим. Zamandаш asıldarım, İyildi, bирок сынбады. Тарых барын өз ордуна койду. О касиеттүү калкым, эми минтип, эгемен эл болуп, эркин мамлекет курулду. Эгемендүүлүк бул элдин энчиси. Сактагыла. Мен кылым карыттым. Акты жашым, агарды чачым. Не көрбөдү азиз башым. Өмүр бою тилге кызмат кылып, арбын эмгек калтырдым. Тилегим эле бир түндүккө бириккиле. Акылга, ынтымакка келгиле. Улутту, уңгубузду, тилибизди сактагыла. Үч уулум, үч залкарым. Силердин элесиңерди киндик каныңар тамган көл унутпайт. Жер unutpayt. El unutpayt, Kırgız unutpayt. Ulu muras ıyık joldur ulanıp, geleveret üzülbösten kuralıp, kıyın gezen çayır jolda aşuda, Kırgız izi basıp ötkön sınalıp. Intımak birimdigin bekem bolup, Irıskı baktalayın kolga konup, Hırgüler koştap dursun mana bugün, Жаңырып кең алато шаңға толуп. Кылымдарга ат үчпөгөн тарыхта, Кыргыз элим кылымдарды карыткан. Мына бүгүн эркин болуп элибиz, эгемендүү өлкө болуп Кыргызстан. Kırgızım kantip jettin, attarчынын атындай арып жеттиң, сакалыңа чалынып карып жеттиң, ар өзөндө сөк болуп калып жеттиң, күзгү суудай тартылып тарып жеттиң, жазгы суудай тосмону жарып жеттиң,
Ат жалында өбөктөп жатып жеттиң, ак келтеңдиң асманга атып жеттиң. Азаттык ала тоодо азаттыктын таң атып, азаттык ак куланын үнү чыгат алыстан, ак шуңкардын үнү чыгат шаңшыган. Арча комуз мүнөзүнө жеткен кез, ал муздактан азаттык деп таңшыган. Азаттыкка кыргызым кантип жеттиң, айкөл сөзүн адамзатка айтып жеттиң, абалыкыңа акырындан кайтып жеттиң, аска ташка эн тамгаңды тартып жеттиң, мусапырча үркүндө качып жеттиң, мумуядай мөңгүдө катып жеттиң, жетегинде желкеленип небирелдиң, жетишинче коңулда жатып жеттиң. Азаттык ала тоодо азаттыктын таң атып, азаттык кырк чорунун үнү чыгат алыстан, урпак үчүн чоң азаттар чабышкан. Кайран энең манас 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 деп тай тооруну сууруп келет жарыштан. Азаттык азаттыкка кыргызым кантип жеттиң, акканкыңды жазданып жатып жеттиң, жер ортолук деңиздей чалкып жеттиң, жерге түшпөй жебеңди тартып жеттиң, өз каныңда өзүң кайнап коргулданып, өз сөөгүңдү өзүңө жагып жеттиң, шолокондун бүркүтүндөй шукшурулуп, шоросундай табылдынын ачып жеттиң. Азаттык ала тоодо азаттыктын таң атып, азаттык төгүп келет ырчуул ыраган, жан киргендей өз атылды сыр баран, кумайык ит кыр жондордон көрүнүп, желип келет жерге батпай желмаян. Азаттык ала тоодо азаттыктын таң атып, азаттык төгүп келет ырчуул ыраган, жан киргендей көккө атылды сыр баран, кумайык ит кыр жондордон көрүнүп, желип келет жерге батпай желмаян. Кыргыз элинин улуу залкар инсандары, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири Жусуп Абдрахмановдун, биринчи кызыл профессор, агартуучу Касым Тыныстановдун, биринчи лексиколог, тилчи, академик Кусейин Карасаевдин 120 жылдык мааракелерине арналган салтанаттын расмий бөлүгүн ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин Ысыкул областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кожоев Мирбек Көкүлбаевичти сахнага чакырабыз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдин катышуусунда түптүү кыргыз калкынан суурулуп чыккан, артына өлбөс, өчпөс из калтырган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана саясий ишмери Жусуп Абдрахмановдун, кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, акын, драматург, агартуучу Касым Тыныстановдун жана академик, лингвист, түрколог, лексикограф жана лексиколог Кусейин Карасаевдин 120 жылдык мааракелерине арналган салтанаттуу иш-чарасын белгилеп жатабыз. Анда эмесе салтанаттуу иш-чараны ачык деп жарыялайм.
Söz Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurgojoyevичке берилет. Ардактуу агайын туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу жумурай журтум. Мына быйыл республикабыздын эгемендигинин 30 жылдыгын белгилөө алдында турабыз. Эгемендикке ээ болгонго чейинки жолдо кыргыз калкы карт тарыхтын нечендеген калабалуу күндөрүн башынан кечирди. Ечендеген доорлордун, ечендеген мезгилдердин бороон чапкындарына, сынагына туруштук берип, доорон сүрчү мезгилде доорон сүрүп, өзүнүн эгемендүүлүгүн, биримдигин сактап, бүгүнкү биз жашап жаткан күнгө өз алдынча мамлекет катары эсен аман келип жетти. Замандардын шарданын аралап, тарыхтын бүктөмдөрүндө калып калбай, көөнө кыргыз улуту түптөлдү. Мына ушундай ары узак, ары татаал, бирок көкүрөк кере сыймыктана турган тарыхый жетишкендиктерибиздин башатында ар дайым калың элдин арасынан иргелип, суурулуп чыккан азамат уул кыздары турган. Бүгүн сиздер менен кыргыздын мына ошондой чыгаан инсандары, ченебегендей таланттуу уулдары, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер Жусуп Абдрахмановдун, агартуучу жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун, элдик академик Кусейин Карасаевдин 120 жылдык мааракелерине арналган иш-чарада жолугушуп олтурабыз. Жусуп Абдрахманов деген ким болгон? Анын атын эмне үчүн аңызга айлантып, узун элдин учуна, кыска элдин кыйрына чыгара даңазалап жатабыз. Жусуп Абдрахманов 1916 жылдагы улуу үркүндө ата-энесинен, ага туугандарынан ажырап, турмуштун оор запкысын көп көргөнү, катардагы ат баккычтан, короо шыпыргычтан Кыргыз Автономиялуу Республикасынын эл комиссарлар советинин төрагасына чейинки жолду басып өткөнүн баарыңар жакшы билесиздер. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каниет айткан. Анын ушул кереет сөздөрү жалпы кыргыз элине да тиешелүү. Себеби 20-кылым бир нече миң жылдык улуу тарыхы бар, бирок
көчмөндүү жашоонун торунда чырмалган кыргыз эл үчүн да кудум жомоктогудай зор өзгөрүүлөрдүн, үч уктаса түшүнө кирбеген орошон окуялардын кылымы болду. Маселен, эптеп өзүнчө хандык түзүү кыялы менен жашаган феодалдык түркөй аң сезимден арылып, кыска убакыт аралыгында улуттук республиканын чамгарагын көтөрүүнү көксөгөн аң сезимге өсүп жетиши, республикачыл идеяларды ыкчам өздөштүрүүгө багыт алышы, бир коомдук түзүлүштөн башка коомдук түзүлүшкө өтүүнүн түйшүгүн тартуу көрүнүштөр орун алды. Улуттук жетилүүнүн мына ушундай кайталангыс эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн түз сүрөөнчүсү жана катышуучусу болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирбемди, ар бир күндө, ар бир окуяны жаза кетирбей тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга, өзүнүн сөзү менен айтканда фиксация кылууга ашыкканы анын улуу ой максаттарга жетеленип жашаганын айгинелейт. Ал кече эле туташ көчмөн жүргөн, үркүн азабында биротоло кырылып кете жаздаган элдин күнү тууп, советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысына туш келгенине, кыргыз уулу шымалана киришип, жаңы заман жакшылыгынын үзүрүн көрүп жатканына жетине албай, терисине батпай кубанат. Өкмөт башчылык кызмат жөн эле жооптуу кызмат эмес. Аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстандагы ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшкөн инсан болгон. Ошону менен катар, сталиндик саясаттын натыйжасында кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр толорсуктап калаарын алдын ала туюп, пайгамбардай көрөгөчтүк менен кооптонуусун айтат. Демек, Жусуп Абдрахманов атабыз көсөм адам болгон. Баса учурдан пайдаланып айта кетейин, Жусуп Абдрахмановдун айтылуу күндөлүгүнүн кыскартылбаган толук версиясы ушул күндөрү президенттик администрациянын жетекчилиги астында басмага даярдалып жатат. Буюрса жакынкы күндөрү жарык көрүп калат. Жусуп Абдрахмановдун Кудай буюрса 30 жылдыгыбызга карата, эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгы, Кусейин атабызга кыргыз эл баатырлыгы наамындагы ыйгарабыз. Жусуп Абдрахмановдун жазып калтырган мурасынын, ал аралашкан иш-чаралар тууралуу материалдардын мазмунунан, анын кыргыз улуту тууралуу, кыргыз мамлекеттүүлүгү тууралуу айткандары, айрым ойлору али күнчө актуалдуулугун жогото электигин байкайбыз. Маселен, Жусуп Абдрахмановдун жана анын командасынын 1924 жылы Кара-Кыргыз автоном обласын, келечектеги кыргыз улутун түзүүдөгү моделин Манас атанын кыял тилегине дал келген, аны уланткан модель деп айтсак болот. Эгерде Манас ата учурунда кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деп ураан чакырса, Жусуп Абдрахманов атабыз жана анын санаалаштары Кара-Кыргыз автоном облусунун курамына Фергана өрөөнүнүн түпкүлүктүү элдери, түрктөрдүн, кыпчактардын, каракалпактардын кириш үчүн жан үрөп күрөшкөн экен. Албетте, Абдрахмановчулардын бул кыял тилеги, модели ишке ашкан жок. Бирок ал курама топ журт кылуунун 20-кылымдагы жаңы өрнөгүн көрсөтүүгө умтулган эле. Деген менен, Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөгөн. Минтип айтканымдын себеби, ал киши 1930 жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөнүн жүзөгө ашуусуна түздөн түз салым кошкон. Бүгүнкү муун Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин, ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн Көл кылаасындагы окуу жайлардын флагманы болгон ушул Ысык Көл мамлекеттик университетинин алдындагы аянтта биздин эки улуу инсаныбыздын кыргыз адабияты менен маданиятынын негиз салуучуларынын бири, агартуучу, илимпоз жана коомдук ишмер Касым Тыныстанов менен жалпы түрк дүйнөсүнө белгилүү залкар окумуштуу элдик академик Кусейин Карасаевдин эстеликтеринин турушу бул символикалуу көрүнүш деп ойлойм. Анткени алар улуттук илимибиз менен маданиятыбыздын башатында турушту. Бири-бирине жөлөк таяк, арка бел болуп, илим-билим, маданияттын өсүп өнүгүшүнө эбегейсиз күч аракеттерин жумшашты.
Бүгүнкү күндө улуу залкарлардын эстеликтери катарлаш болуп, кийинки муундарга билим алуунун кенен жолун көрсөтүп турушкандай элеси, кандай гана керемет символика, кандай гана таасин көрсөтүлгөн белги. Өзүңүздөргө белгилүү, Касым Тыныстанов да, Хусейин Карасаев да 1901 жылы бири көлдүн баш ченинде, экинчиси көлдүн көкүрөгүндө жарык дүйнөгө келишкен. Экөө тең өз аракеттеринин, умтулууларынын аркасында кат сабатын эрте жоюп, Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунан окушкан. Улуттук туңгуч гезитибиз болгон Эркин тоонун алгачкы санын чыгарууга катышып, илим дүйнөсүндө орошон эмгектерин жаратышкан. Касым Тыныстанов Сталиндик кандуу жылдардын курмандыгы болуп, бейкүнөө атылып кетсе, Хусейин Карасаев агабыз ушул репрессия жылдарынын капшабына кабылып, узак мезгил бою куугунтуктун астында калган. Бирок экөө тең өмүр өлчөмдөрүнө карабай, эли журт үчүн улуу эмгек өтөп, эгемен калкыбыздын бүгүнкү дүйнө элдери менен тең тайлашкан жогорку билим деңгээлине жетишине көөнөрбөс салымдардын кошуп кетишкен. Элдин атын эр чыгарат, эрдин атын эл чыгарат дегендей, элден улуу урпактар чыгат экен. Уучу эч качан куру болбойт экен. Касиеттүү кыргыз калкыбыз ушундай улуу инсандары менен башын бийик көтөрүп, сыймыктанууга толук акылуу. Мезгилден учкул эмне бар? Жусуп, Касым, Хусейин аталарыбыздын бул жарык дүйнөгө келгенинен бери билинбей эле 120 жыл өтүп кетиптир. Бүгүн өздөрү арабызда жок болсо да, алардын өлбөс өчпөс мурастары, мамлекеттик жана коомдук ишмер, агартуучу жана илимпоз катары улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жер үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсүн көрсөтө бермекчи. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Рахмат. Кийинки сөз облустун эмгек ардагери Шарапов Жакшылык Шараповичке берилет. Урматтуу инем Садырбек Нуркожоевич, бүгүн Каракол шаарына келип, өтүп кеткен кыргыз элинин 3 залкар инсаны Жусуп Абдрахмановго, Касым Тыныстановго, Хусейин Карасаевга арнап мааракесин утурлай сөз сүйлөп, анан ушул 30 жылдыкка байланыштуу Жусуп Абдрахмановго эл баатырын берем деген сөзүңүз баарыбызга жакты. Бул үчүн биз бардык Ысык көлдүн эли сизге ыраазычылык билдирет. Эми бул 3 инсан жөнүндө кеңири айтылды. Баарыңар билесиңер. Бир гана айтарым, биздин президентибиз аз гана убакыт иштеди. 7 айдын жүзү болду. Мына ушул убакыттын ичинде чечкиндүү кадам шилтеп, чечкиндүү чечимдерди кабыл алып жатат. Мунун баарын угуп билип атасыңар. Айрыкча кийинки Ысык-Көл облусундагы Кумтөр иши боюнча багы орусча айтканда мертвый точкадан жылдырып, азыр талдап жатышы бүт кыргыз элине жагып атат. Бул боюнча дагы иштер уланат деп ойлойбуз. Андан тышкары ырбачыдан бери, балыкчыдан бери салынып аткан жол деле эч кимдин түшүнө кирген эмес. Бул чечкиндүү түрдө кыска убакыттын ичинде чечим кабыл алып туруп, муну баштады. Андан тышкары мынакей Караколдун жолу оңдоло баштады. Мына ушундай иштер жасалып атат. Ал эми республикада чоң иштер башталып атат. Мына ат башыдагы логистический центр деген эмне деген эме? Муну баштамай болду. Торайгырдын жанында Асман шаары деген курулу баштады. Деги биздин республикага биз эл тилеген, элдик
Prezident geldi de uşundan işini başladık. Uşundan jolundan tartpay, kadamыңды akırındatpay, murunku ketken prezidentin joluna düşpey, ak iştep berseň bizdin өлkө önügötte ösöt. Emi aylanayınдар, men Sadır Nurkojoyevga atabız Hüseyin Karasayev'tin batasını bereyin. Allah Taalam mal versin, baş versin, uzun ömür jaş versin. Berekeli aş versin. İyi degen oğru bolbosun, gele degen doğuçu bolbosun. Bakpay balay bolbosun, jakpay jalay bolbosun. El içi tınç bolsun, emgek kaynap dursun. Bereke jaynap dursun. Kalk ordunda olsun. Acıbabuş taktarsında olsun. Ağını katı sudan saktarsın. Şelden saktarsın. Adam ölgön çuğdan saktarsın. Aykırıp diyen joğdan saktarsın. Karaçanın doğusundan saktarsın. Bul çet mamleket. Bak karasın gıdır darırsın. İşin on olsun. Baktına jet. Kırgızstan'ın jakın vaktlarda aldыңkı mamleket bolup, suroğun bütkönde sen de batır bolup, жүзүң açık bolsun. Урматтуу жердештерим, жасалып аткан иштер жөнүндө токтолбой эле коеюн. Мына жакшылык абабыз чет бучкагын айтып кетти. Кудай буйурса, болгон силердин ишеничиңерди биринчи суроогумда актап кеткенге аракет кыламын. Менин максатым кумтөр сыяктуу элдин байлыгы болгон кем байлыктарды элге иштетүү болчу. Аны жасадым десем жаңылышпаймын. Андан кийин чек ара маселесин чечүү болчу. Өзбек туугандар менен Кудай буйурса 99% чечип алдык. Бир гана проблема тажик туугандар менен турат. Аны менен дагы жакын араларда чечебиз деп ойлойм. Андан кийин үчүнчү тилегим Кыргызстанды сырткы карызынан кутултуп кетем деген тилегим бар. Кудай буйурса ошону аткарып кетебиз. Дайыма жакшылыкта жолугушуп жүрөлү. Кийинки аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Жакшы калыңыздар. Рахмат. Aziya'nın talaları büngürüp, Akçavuş'tan alamdağı sürüdüğün, balban güreş, ero darış köklerin, ayrayınan cansız kada can girer. Kenalar hop, durarım, kılımlarına durarım, genişlerine çakırar. Manastır'a nuradım. Şunkarların münüş görler kandasın, tulparların sayap geller taptasın, boruluk atıp bürküt salıp gülük çap, harbilinden arda saldı yaşasın. Kenalar hop, durarım, kılımlarına durarım, genişlerine çakırar. Manastır'a nuradım. Yerine sarıp kırattım şası taykırına. Kılım kesken tolu eldin kolkunu, Görkök eldin ala tolu
жашай берсин көчмөндөрдүн оюну. Кең алар турагым, тыгындарга турарым, кеңиштерге чакырат. Манас, манас, манастаган урадым. Кең алар турагым, тыгындарга турарым, кеңиштерге чакырат. Манас, манас, манастаган урадым. Манас, манас, манастаган урадым.
асманды тиреген толорум, ак булутту жандаган солорум, жаратканым сулуулук бериптир, айтып өтпөс эң бир коз мекеним. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Ата журтум алатум мекеним, коргойбуз биз сактайбыз сөзүңдү. Күн нуруна бөлөнүп жерге биз кыргызымдын эрдигин даңктайбыз. Ала тобуз элимдин тиреги, көк асманга желбирейт желеги. Кыргызымдын эрдигин даңктайбыз, бабалардын салтын биз барктайбыз. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан, Кыргызстан, коргойбуз сени бек туруп. Götürüp